Кудайдын чакырыгы 27-июль. Сиз чоң киши болгону башталгыч мектепке же бала бакчага кирип көрдүңүз беле? Баары ушунчалык кичинекей көрүнөт турабы? Балалык кезде ошол имарат өтө чоң көрүнчү. Азыр болсо курчактардын үйүндөй сезилет. Бирок мектеп же бала бакча кичирейген жок. Сиз өзгөрдүңүз. Сиз чоңойдуңуз. Эми баарына башкача көз караш менен карайсыз. Бирок биз сыртыбыздан эле эмес, ичибизден да өзгөрөбүз. Мени менен макул болосузбу? Жашоого болгон көз карашыбызды өзгөрткөн эң күчтүү нерсе бул азап кайгы. Бүгүн мен сизди бир ойлонууга чакыргым келет. Азап кайгы сиздин досуңуз боло алабы? Балким сиз дароо эле баш чайкайсыз. Жок, менин жашоомдогу оору, кайгы алып келген нерселер менин досум боло албайт. Бул акылга сыйбайт. Рак менин досум эмес, өлүм менин досум эмес, жакырчылык менин досум эмес, көз карандылык менин досум эмес. Жана муну улантуунун кереги жок. Баары түшүнүктүү. Балким бул сөздөр катуу болушу мүмкүн, бирок түшүндүрүп көрөйүн. Элестетип көрүңүз. Денеңиз спорт залда машыгууда. Булчуңдар каршылык аркылуу күчкө толот. Машыктыруучу сизге эч нерсе кылбай, тиги бурчка барып жат. Ошондо сен жакшы формага келесиң деп айтпайт. Жок. Күчтүү дене оор машыгууну талап кылат. Анда ушул принцип биздин мүнөзүбүзгө да тиешелүү болушу мүмкүнбү? Ушундай мааниде караганда, азап кайгы чындап эле биздин досубуз боло алат. Римдиктерге жазылган катта элчи Павыл мындай дейт: кайгылар менен да мактанып жатабыз. Анткени биз кайгы аркылуу чыдамкайлык аркылуу тажрыйбалуулук аркылуу үмүткелерин билебиз. Ал эми үмүт уят кылбайт. Анткени Кудайдын сүйүүсү бизге берилген ыйык рух аркылуу жүрөгүбүзгө төгүлгөн. Азап кайгы учурунда эч качан жагымдуу сезилбейт. Бирок бир нерсени унутпаңыз. Куткаруучубуз уруксаат берген сыноолор бизди күнөөдөн бошотуп, руханий жактан жетилтет. Ошондуктан ишеним менен айта алабыз. Туура кабыл алынган жана Кудай колдонгон азап кайгы чындап эле биздин досубузга айлана алат.